Балдар, саламатсыңарбы? Биология предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, ыңгайлуу отуруп, маанилүү жерлерин жазып отурсаңар да болот. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасын жазып алгыла. Табигый тандоо эволюциянын багыттоочу фактору. Сабакка көңүл буруп отургула балдар, анда эмесе баштадык. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө төмөнкү суроолордун үстүнөн жооп алып кетмекчибиз. Дарвин жашоо үчүн күрөш деген сөзгө кандай маани берген? Жашоо үчүн күрөштүн формасы, балдар, кайсы формасы абдан айыгышкан түрдө өтөт. Жашоо үчүн күрөштүн себептери менен натыйжалары эмнеде? Түр ичиндеги жана түр ортосундагы күрөштүн кайсынысы айыгышкан катуу күрөштө жүрөт жана эмне үчүн, балдар? Ушул суроолордун үстүнө, балдар, жооп алып кетмекчибиз. Анда эмесе жаңы темага көңүл бурайлык. Чарльз Дарвиндин табигый тандоону изилдөөдө салымы чоң, биз билебиз, балдар. Ал ачкан эволюциялык процесстин негизги фактору тандоо деп далилдеген. Дарвиндин, балдар, Чарльз Дарвиндин айтуусунда жашоо шартына жараша организмге пайдалуу касиеттер, алардын көбөйүшү жана сакталышы табигый тандоо аркылуу жүрөт. Дарвин табигый тандоо жашоо үчүн күрөштүн натыйжасы деп көрсөткөн. Демек, балдар, жашоо үчүн күрөшкө көңүл бурайлык. Бүт тирүү жандыктар көптөгөн өзүнө окшош тукум берүүгө жөндөмдүү. Мисалга алсак, бир эле балдар, дафнияны алсак, бир эле дафниянын түсү суудагы ракчалар жай мезгилинде тукум берүү мүмкүнчүлүгү астрономиялык өлчөмдө, башкача айтканда, балдар, 10-30 даражага осупко жетет экен, элестетикиле. Бул абдан чоң сан, балдар. Бул жердин массасынан да чоң өлчөм экен, эгерде салыштырсак. Бирок тирүү организмдердин мындай токтоосуз, балдар, өсүүсү чынында эле эч убакытта байкалбайт. Эмне себептен? Себеби көптөгөн особдор өрчүнүн ар түрдүү этаптарында өлүп жок болуп, тукум да калтырбайт. Жаныбар көптөгөн себептери бар. Табияттын климаттык шарттары, мисалга алсак, өз ара жана башка түрдүн особдордун ортосундагы күрөш. Канчалык түрдүн особдору көп болсо, особдор ошончолук өлүмгө көп учурайт. Бул закон ченемдүүлүк экен, балдар. Мисалы, белуга балыгы урук таштоо убагында 1 миллионго жакын урук чачат. Бирок алардын арасынан аз сандагы особдор гана толук жетилет экен. Өсүмдүк дагы аябагандай көп урук берет. Бирок табигый шартта аз сандагы гана уруктан жаңы өсүмдүк өсүп чыгат. Ресурстардын чектелиши, балдар, түрдүн чексиз көбөйүүсүнө ылайык келбеши жашоо үчүн күрөштүн негизги себеби. Тукумдун өлүшүндө көптөгөн себептер бар. Токойдун өртөлүшү, мисалга алсак, суу ташкыны, адамдын табиятка кийлигишүүсү, башка, мисалы, ушул сыяктуулар, балдар. Белгилүү аймактагы особдордун жашоо мүмкүнчүлүгүнө караганда популяциядагы особдор көп санда пайда болот. Популяцияда пайда болгон особдордун саны менен алардын жашоо шартынын ортосундагы туура келишпестик аркасынан жашоо үчүн күрөшкө алып келет. Чарльз Дарвин, балдар, жашоо үчүн күрөш деп жазган. Мен бул сөздү кеңири метафоралык, башкача айтканда колдонуп жаткан
Экинчисине көз карандылыгын киргизгенимде аны тукум калтырып кетүүгө жетишкен ийгилиги баардан загыл деп болжолдоомду эскертишим керек деген. Чарльз Дарвин балдар жашоо үчүн күрөштүн 3 формасын ажыраткан. Бул түр ичиндеги күрөш, түр ортосундагы жана органикалык эмес, табияттын ыңгайсыз шарттарына каршы күрөш деп ажыраткан. Эң алгач балдар жашоо үчүн түр ичиндеги күрөшкө көңүл бурайлык. Эволюциялык өзгөрүүдө особдордун интенсивдүү күрөшү жана тандалып өлүмгө учурашы алардын өзгөргөн айлана чөйрөгү ылайыктанбашы чечүүгө мааниге ээ. Каалабаган касиетке ээ болгон особдор сөзсүз балдар, сөзсүз өлүп калышы керек эмес. Алар өзүнөн кийин бир аз тукум калтырат же таптакыр тукум калтырбайт. Ал эми кадимки нормадагы особдор болсо көбөйө берет экен. Демек, жашоо шартына ылайыкталган балдар. Особдор тирүү калат, алар көбөйүшөт. Табигый тандоонун негизги механизми мына ушунусу менен аныкталат. Особдордун бири өлүп, экинчисинин тирүү калышы бул бири-биринен ажырагыс окуя. Чарльз Дарвиндин табигый тандоо идеясынын гениалдуулугу анын жөнөкөй түшүндүрүлүгүндө. Башкача айтканда, жашоо үчүн күрөштө жеңип чыккан особдор ылайыктанат жана көбөйөт. Эми балдар жашоо үчүн түрлөрдүн ортосундагы күрөшкө көңүл бурайлык. Ар башка түрлөрдүн особдордун ортосунда жүргөн күрөш түрлөр ортосундагы күрөш деп аталат балдар. Түрлөр бири-бирине каршы туруп, бирдей экологиялык шартта жашаган. Азыктануу булактарынын бирдейлиги алардын ортосундагы күрөштүн күчөшүнө себеп болот. Бир аймакта жашаган түрлөрдүн бирөө экинчисин сүрүп чыгарышы же түрлөрдүн жашоо шартына ар башкача ылайыктанышы болбосо, түрлөр жашаган аймактарына жараша бөлүнүп кетиши түр ортосундагы күрөштүн жыйынтыгы болуп эсептелет. Токойдо чогуу өсүүчү өсүмдүктөр ортосундагы биологиялык күрөштүн жүрүшү ачык көрүнөт. Ошондой эле бирге өсүүнүн пайдалуу жагы да байкалат. Мында ачык жерге караганда өзгөчө жылуулук, суу жана бар ишими түзүлөт. Температура кескин өзгөрбөйт, мисалы алсак, нымдуулук салыштырмалуу жогору болот. Бийик өсүүчү дарак арасында көлөкөгө чыдамдуу бадалдар, чөптөр, мамык чөптөр, топурак балырлар өсөт. Үчүнчү формасы ыңгайсыз шарттарга каршы күрөш деп аталат. Чөйрөнүн сырткы шарттарынын начарлап кетиши түрдүн ареалынын бардык бөлүгүндө байкалат. Мисалы, нымдуулук менен температуранын суткалык жана мезгилдик өзгөрүшүн ошондой эле бардык жерде особдор ысык, суу, кургакчыл же нымдуу шарттарда туш келгенде билинет. Чөл өсүмдүгү жөнүндө кургакчылык менен күрөшүп жатат дешет, Түндүк тарапта жылганда же болбосо бийик тоолорго көтөрүлгөндө башка өсүмдүктөр тоскоолдук кылбаса деле ыңгайсыз климаттык шартта жапыс өскөн дарак менен бадалдар кездешет экен. Ыңгайсыз шарттар менен күрөштүн эволюция үчүн балдар чоң мааниси бар. Себеби ал түр ичиндеги күрөштү курчутат.
Мисалы, жылуулук, азык заттар жетишпеси өсүмдүк популяциясынын особторунун ортосунда бул факторлор үчүн күрөш курчуйт. Тиричиликке жөндөмдүүлөрү жеңип чыгат да, аларда физиологиялык процесстер менен зат алмашып, күчтүү жүрүп баштайт балдар. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз да аягына келип жетти. Эмки сабакка аман эсен тургула балдар, эмки сабакта көрүшкүчө сак саламатта калгыла. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Жакшы калгыла балдар.